абалыңыз жакшы, арайда бир жолу келип, кароодон өтүп туруңуз. Ден соолукта болуңуз. Рахмат кызым. Жакшы арыңыз. Жакшы. Рахмат. Бардык эле дарыгерлердин максаты ден соолугунун көйгөйү менен келген бейтаптарды даарылап, жардам берип, жакшы маанайда узатуу. Башкысы өз ишинин мыктысы болуп, башкаларга үлгү катары стимул берүү. Дал ушундай инсан, дарыгер Талант мырза менен таанышабыз. Саламатсыздарбы? Эралиев Талант медицина илимдеринин кандидаты, эки кыз бир уулдун мээримдүү атасы, жубайынын сүйүктүү жолдошу, Кыргыз-Орусия клиникасынын директору. Мен аскер үй бүлөдө төрөлгөнмүн, чоңойдум. Менин атам да, апам да аскер болчу биз кичинекей кезибизде. Анан мен биринчи эле нерсени билет элем, мен аскер болбойм дейт элем да. Анан кийин биринчи жолу качан мен точно датасын да айтсам керек. 4-классымда сочинение жазып атып, бизде биринчи жолу суроо болгон. Ким болосуңар, кайсыл профессиянын ээси болууңар келет деген сочинение жазганбыз да. Негедир билбейм, бирок врач болом дегем да. Ошол оюм менен өмүр бою жашап туруп, эч башка бир профессиянын ээси болуп келген эмес да. Сиздин врач кесибин тандооңузга ошол кезде эмне түрткү болгон, эмне стимул берген сизге? Эми биринчиден бюджеттиң үй бүлөсүнөн бюджеттиң чыгат да, өзүчө. Мен ата-эне баягы болгонуна байланыштуу бир мындай стабилдүү бир жумуш болсо дейт элем. Анан мен кичинекеймен өзгөчө тазалыкты жакшы көрөт элем да. Анан кийин ушул ак нерсени, ак түстү өзгөчө жакшы көрөм. Анан кийин ошо ак түскө жакын, таза, анан бирөөлөргө жардам берген мүмкүнчүлүк көбүрөөк профессия бул докторлук деп түшүнүп ошого бери эле врач болуп келет. Сиз дарыгер, учурдагы дарыгер болуу үчүн канча жыл окугансыз? Канча убакыт кетти? Мен 2005-жылы Санкт-Петербург шаарында аскери медициналык академияда тапшыргам. Бишкектен тапшырганбыз, биз мамлекет аркылуу кеткенбиз. Ал жакта 6 жыл жалпы медициналык окуу боюнча окудум, андан кийин 1 жыл интернатура окудум. Андан соң 2014-2016 ординатура Новосибирск шаарында, Мишалкинда аттында илимий изилдөө борборунда жүрөк боюнча окуп, андан кийин аспирантурага тапшырдым. Жалпысынан 12 жыл. 12 жыл. Андын арасында курстар, повышение квалификациялар, бирок жалпы дипломдорду алуу үчүн кандидат медицина илимдеринин кандидаты алыш үчүн жалпы 12 жыл кетти. 12 жыл аралыгында сиз мындай кыйналган учурларыңыз болгонбу? Бир таасирдүү окуяларыңыз болсо, таасирленген окуяларыңыз болсо айтып бересиз. Кыйын нерселер эми болот, бирок биз баягы кыйын заманда чоңоюп калдыкпы, бизге андан кыйын нерсе болгон эмес да. Мисалы, любой кыйын заманды биз сыноо катары аталарыбыз үйрөткөн. Анан кийин ошо бизге бир оор заман болгон жок да. Мисалы, курсак ачып калат, курсак тойбой калат, уйкуга тойбой каласың. 3 күн, 4 күн подряд 1 саат, 2 сааттан уктап, баягы дежурствого чыгат элек. Анан кийин, конечно, медицинада Санкт-Петербургда окуганда түнүгүн окуган туура келген да. Манада 100-200 бет берет, бул бир эле сабактан. Ошол кезде 2-3 сабак болуп калса, жетишпей калып келип, өзгөчө биринчи курска тапшырганда көп кыйынчылыктар болгон. Бизде военный медицинский академияда 5-чи факультет деп коет, факультет подготовки иностранных врачей. Бул чет өлкөлөрдөн келген ошо курсант болуп чоңойгонбуз. Ошол жерде биз ар кайсы мамлекеттен келген адамдар менен биргеликте окуп жүрдүк да. Казакстан, Монголия, Грециядан бир группа составление болгон. Анан кийин ошол жерде биринчи кыйынчылыктар бул орус тили менен болду. Мен орусчам өтө жакшы болгон кезде деле, бирок мен кыргыз мектептен барган үчүн
Birinci 6 ayda көп кыйынчылыктар болду да. Эми орустардын арасында да окуп жүрдүк да, жалпы бирге лекцияларды өткөрөбүз. Лекциялардын бардыгын түшүнө бербедим. Бизге мен ар дайым айтам го өзүм, мисалы, илимий сабактарды кыргыз тилинде жеткирүү өтө татаал экен депчи. Мен ошол биология, физика, химияны Россияга барганда кайрадан окуп чыкканыма туура келди да. Ошол жерде кичине кыйынчылыктар болду. Биринчи барганда сиз тилден кыйналдыңыз. Биз азыр келип байкап калдым, сиз англис тилинде сабак өтүп жатыпсыз да. Ошол англис тилин боюнча сүйлөп айта өтөсүзбү? Эми англис тили бул бизде базовый болчу. Бул мектептеги эле деңгээл боюнча калып кеткен. Менин англис тилим деле өтө жогору болбосо керек, бирок жакшы түшүнөм англисче. Анан өзүмө керектүүгө жеткире алам. Мисалы, азыркы кезде деле менде бул жаңы бир тепкич болдум, мугалимдик деген. Мен көптөн бери эңсеп жүргөм. Мен ар дайым өзүмдү сезчүмүн, жакшы мугалим боло алсам керек деп. Неге дегенде, жөн эле ординаторлор келсе дагы, бирөөлөр келсе да отургузуп алып, суроо берип, бир нерсени түшүндүргөнгө жакшы көрөм да. Анан кийин эми ушундай бир мынал илимий өтө изилдөөлөрдөн кийин мага бир сунуш болуп калды. Сен мугалимдик каалайсың деп, ушундай англис тилинде деп. Бул жаңы сыноо деп кабыл алдым дагы, аракет кылып көрөм дедим. Мага жагып атат азыркы кезде ошол сабак бергенде. Өзүмүн деңгээлими ошол аркылуу дагы жогорулаткан мүмкүнчүлүк бар да. Эми мындай да пирамида получения знаний деген бар да. Мисалы, билим алуунун өзүнүн деңгээли бар да. Мисалы, билимди уксаң, жөн эле угуп койсоң, 5-10% калышы мүмкүн да, жалпычы. Билимди угуп, анан жазсаң, же көрсөң, дагы көбүрөөк калат да. Эң көп билим сен өзүң окутканыңда калат да. Ол жерде 90-95% билим сен мээңде сиңип калат да. Неге дегенде сен даярданасың, окуйсуң, бирөөгө суроо берип калса жооп бере алам деп аракет кыласың да. Анан ошол бул дагы жакшы бир тепкич деп кабыл алдым. Азыркы учурда бир илимий изилдөөлөр, жаңы китептер, жаңы баягындай рекомендациялар бардыгы англис тилинде биринчи чыгат. Анан 2 жыл, 3 жылдан кийин бизде бардыгы баягы орус тилине которулат. Ошого жаңы мындай заманбап дарыгер болгуң келсе, англис тилин билүү бул зарылчылык. Зарылчылыктын негизинен келип чыкты. Сизге жумушуңузда жаккан 5 нерсе? Жумушумда жаккан 5 нерсе. Биринчиси бул бейтаптар. Бул дарылоонун жыйынтыгы, өзгөчө могу жаш балдардын операцияларынын жыйынтыктары, ошолордун жылмаюусу. Үчүнчү коллектив. Бул дагы өтө маанилүү. Неге дегенде медицинага келген адам ар дайым таза болот, сүйлөөсү өзгөчө болот, интеллектуалдуу болот. Төртүнчүсү кесипте ар дайым мындай алдыга кете турган жолу бар. Бул тепкичтер бар да. Алдыга бул стимул болбосо, алдыга жылыш өтө татаал да. Бешинчиси бул стабилдүүлүк. Стабилдүүлүк болгон үчүн мен стабилдүүлүктү каалайм, мындай бир жерден ал жака чакырып, бул жака чакырганды туура көрбөйм. Биз сиздин бекер операцияларыңыз жөнүндө билебиз. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз, биздин көрүүчүлөр может туура келип калаттыр сиз айткан шарттарда. Жалпысынан биздин мына Кыргыз Орусия клиникасы 2022 жылы ачылды. Май айында иштеп баштадык. Клиниканы бирден бери ачуу максаты бул ошол частный клиника, бул жакта акча төлөшөт, бирок ошол кезде баягы жашоосу оор бейтаптарга жардам бере алсак, сонун болот эле деп аракет кылганбыз. Эми биз операциялардын түрлөрүн кылабыз. Ошол кезде жаш балдардын жүрөгүнө дагы операциялар жасайбыз. Анан ошол бир Milal Heart Foundation деген фонд бар. Бул Түштүк Кореялык фонд. Ал фонд 28 мамлекетте учурда жардам берип келет. Алардын арасында Кыргызстан дагы бар. Кыргызстанда 2012 жылдан бери Бишкек шаарында гана жардам берип келген.
Анан ошол фондко кайрылып биз дагы ушул операцияларды жасай алабыз. Биздин клиникада да уланта эле деп кайрылганын алар да ойлонуп жок дебеди. Учурда бир жылдын ичинде 54 жаш балага жүрөгүнө бекер операциялар жасалып берилди. 54-түн 50-сү фонд аркылуу болду. 4 операция ошол балдарды операция кылып жатканда бир жакшы адам мен дагы кылып атасыңар, мен дагы жардам берсем болот деп 4 баланын операциясын өзү төлөп көтөрүп берди. Ал фондко жазылыш үчүн, фонд аркылуу операция болуш үчүн биз барлык операцияларды жасай койбойбуз. Кан тамыр аркылуу окклюдер коюлса, ошол бейтаптарга операция жасап берген мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан кийин ал үй бүлө шарты жакшы эмес үй бүлө болуш керек да. Эгер бейтап өзү төлөй алса, ол фонд аларды каржылабайт. Ал фонддун жетекчиси келип, өзү ар бир бейтап менен, ар бир жаш бала менен, ар бир жаш баланын ата-энеси менен сүйлөшүп, определенный документтерди топтош керек, документтерди текшерип чыгып, социальный паспорт деп коет, кандай кирешеси бар, ата-энеси барбы, жалгыз бой энеби, же күйөөсү барбы, ошолор баардыгы изилдеп, керек болсо үйүнө да барып көрүп келишет. Анан кийин эгер чындап колунда жок үй бүлө боло турган болсо, аларга жардам берүүгө макул десек, биз анан кийин операция жасап беребиз. Операция жашка каралат. Бул 1 жаштан 15 жашка чейин жаш балдарга гана операциялар. Чоң адамдарга операцияларга төлөп бербейт. Толук кандуу бекер кылып бересиздер да? Ал жерде кичине төлөмү бар. Ал фонддун шарттары боюнча ар бир ата-эне өзүнүн баласына аз болсо да акча киргизиш керек деп, ошо 25 000 сом акчаны төлөшөт. Анысы бир операция өзү $3000 турат. Ошо 25 000 сом төлөшөт, калган бүтүн ошол фонд көтөрөт. Башында 25 000 берүү шарт да? 25 000 берүү шарт. Эми 25 000 тапканы болот да. Мисалы операция, жүрөк операция үчүнчү $3000 чындап өтө татаал. Да, мындай суроо туулуп атат да. Эгерде ошол баланын ата-энеси жок болуп калса, кандай болот? Ким берет 25 000-ди? Бизде ошондой нерселер да болуп калды. Бизде бирок кайрымдуу эл, өтө жакшы эл. Мисалы элим барсынбы деген фонд бар. Ошол фонддагы келип бир жаш баланы өздөрү алып келишти. Фонд 25 000 сомду өзү көтөрүп берди. Абсолютно жок болсо, биз клиника өзүбүз төлөп берген учур болду. Жаш баланын ден соолугун сактап калыш керек. Эми жаш бала өзүңүздөр айтмакчы, бек балаларын ким билет дегендей, ошол эртең ал жаш бала дагы чоңоюп бирөөгө жардам берген мүмкүнчүлүгү болот да. Ал 25 000 сомду тапканы ар дайым мүмкүнчүлүк бар. Биздин керек болсо өзү клиника төлөп койгон деле ал шартыбыз бар. Да, мындай суроо, клиника ачууда ачып жаткан жаңы жаштарга, муундарга кандай кеңеш берет элеңиз? Клиника ачуу бул максат эмес. Биринчиден, мен мисалы клиника ачам деп өмүр бою врач болгон эмесмин. Мен биринчиден врач бул жакта врач болгонго аракет кылгам да. Мен келип, мисалы мамлекет аркылуу окугам. Мамлекет аркылуу окуп, мен аскер госпиталында иштеп пенсияга чыктым ушул кезде. Мамлекеттик клиникада иштесек дагы болот биздечи. Ал жакта дагы өзүнүн бир аз тазалык шарттарына байланыштуу, ал жакта дагы мындай вакансия жок болгонуна байланыштуу биз ушул жеке менчик жактан көбүрөөк өнүгүп кеттик деп ойлойм да. Анан биз бирөө башка клиникаларда 10 жылдан ашык иштедик. Анан кийин 10 жылда иштеп ал жакта көптөгөн тажрыйба алдык, анан кийин бир чоң бир убакындай команда пайда болуп калды да. Бул клиника ачууда эмес, негизинен бул команда табуу да, эң татаал ушул да. Биз уже команда бир чоң система катары иштеп калды. Түнү күнү больнойлор кабыл алып, бирөө жок болуп калса, анын ордун бирөө ээлей турган болуп калып, системага жеткенибизге байланыштуу биз дагы уже клиника ачууга даярбыз деген өзүнчө бир сигнал келди окшойт. Анан кийин уже клиника ачып чыгып кеттик. Клиника ачууда кандай шарттар талап кылынат? Белгилүү бир шарттар бар? Ооба. Азыркы эле айткандай, биринчиден бир жакшы тажрыйбалуу, бир жакшы бригада болуш керек. Жөн эле, эгер жалпы эле мен мисалы врач болгондо биринчи суроо
мындай болгондо сен врач болбой эле койбойсуңбу, врач болгондо акча табуу, үй бүлөнү багуу кичине татаалыраак дегенде, эгер ошол айта турган нерсем бул, эгер мен бай болом, врач болом деген туура эмес да. Эгер максат акча табуу болсо, ондо башка нерсеге кетиш керек да. Эгер чындап, чын дилиңден нар жактан биринчи сезимиң болушу керек. Анан кийин бул биринчи врачебный. Бир азыркы учурда Ошто 64төн ашук клиника бар да. Ойлоно турган нерсе, башка клиникалардан айырмалуу эмнең бар. Үчүнчү, конечно, бул жакшы мындай помещение болуш керек, жакшы здание болуш керек. Ошо сен максатыңа жараштуу здание болуш керек да. Келгенде эле планировать этип, азыркы учурда өзүнүн министерствонун өзүнүн талабы бар да. Ошол талапка жооп бере турган бардык шарттары бар жер барбы? Мисалы, эгер операционный боло турган болсо, онун операционныйдын предоперационный болот, жуа турган, бейтап уктата турган жерлери, бейтап чыгып, өзүнө келе турган жерлери атайын бардык ошол туура келиш керек да. Анан кийин бул өтө чоң документтер, өтө көп документтер, бул 2 жылдык прям иш да, клиника жөн эле документтердин артынан жүгүргөн убакыт. Бул клиниканын ачканын бирден бир себепкери апам. Анан кийин апам ошол йога кызыгып, өтө волясы күчтүү да. Саат 7-де, саат 5-те 2 жолу тренировка кылат. Азыркы кезде өзү тренер болуп калды йога боюнча. Анан биз ошол йога тренер болуп уже окуп атканда апама зал издегенбиз да. Өзүнө зал кылып берели, өзү бирөөлөрдү окутсун деп. Анан ушул имараттын ошо йога залын алып атканда, анан кийин хозяиндер зданияның бардыгын эле алып клиника кылбайсыңарбы деп, алар өздөрү бизге сунуш берип алган да. Анан ошондо ойлоп калдым да, просто ата-энеңе жакшылык кылсаң, сага да жакшылык келет депчи. Ата-энесинин ыраазычылыгын албаган адам өнүкпөйт да. Учурда ийгиликке жеткен ийгиликтүү инсандардын кеңештерин, сунуштарын өсүп келаткан муундар угат да бири-бирине. Ошо кандай сунуш берет элеңиз, кеңеш берет элеңиз? Учурда жаштарга, дарыгер болом дегендерге. Бизде бир агайымдын жакшы сөзү бар да, ошол агайымдын сөзүн көп мындай эске тутам да. Бул врачтарга мен да сабак бергенде бирөөдөн сураганда убакында көп ойлонушат да. Мен айтам, ооба ойлонгон жакшы, бирок айтат да, медицине не надо думать. В медицине надо знать деген жер бар да. Бул эмне дегенди түшүнүрөт. Ойлонуу философ болушуң кереги жок. Сен конкретно билишиң керек да. Мисалы, больнойдо мындай реакция болгондо, мына жерде мындай кылышың керек депчи. Эмне үчүн кылышың керек? Бул өтө маанилүү медицинада, врачтарга. Бизде көп бир нерсе сурасаң, мисалы, мен айтам, бейтап турам, коронарная болезнь сердца. Конкретно классификация. Классификацияны эмне үчүн билиш керек? Деген диагноз коюш үчүн сен классификацияны билишиң керек. Тура диагноз коюлса, тура тактика болот лечениеде. Тура тактика лечения болсо, результат болот да. Ушундай нерселер өтө маанилүү да. Сиздин ар бир эле ийгиликтүү адамдын артында колдоп жүргөн бир адам болот да. Азыр жашкан жакшы, аял жакшы, эр жакшы демекчи, Жаңыл мырза деген эже сиздин атыңызды таанытып, сизди элдерге көргөзгөн бир эже жөнүндө айтып өтсөңүз, айыл жөнүндө. Иле бербейт. Анан кийин чындап эле мен Россияда көп окуп келдим да. Анан биз менен окуган балдар көп ошол жактан. Якутка, Хакаска, Орус алып келишти да. Россияданчы. Мен келип бул жакта жок, мен Кыргызстандан деп келгем. Ушул жакта чоңойгон, өзүбүздүн жерибизден деп эле келип чындап издеп баштагам. Эми ачык эле сөз, биз кыргызча мындай аял издегем да. Жакшы жары, кийин күндөгү адам менен жолугушат элем, аял киши менен жолугушуп, кыздар менен жолугушуп издеп жүргөм. Бирок Жаңыл мырзаны көргөндө мен биринчи көрүштө эле, биринчи таанышып, биринчи жолугушуудан кийин мен буну аял кылып алам, менин жарым болот деп өзүмө максат койгом да. Анан кийин ал адамдын артынан мен 3 ай ал абсолютно телефон албагам. Мен ал Бишкекте, мен Ошто. Баары бир жүрүп, акырында ошол айырма 7 жаш кичине, бирок жөн күткөн эмес экенмин. Мисалы, азыркы кезде дагы жаңылышпайм, ар дайым чындап мага зор түрткү, анча-мынча
мага караганда акылдуу да мындай эрте кылып оба баардык ишими алдыга жылдырып кайсы жерде жетишпеген оба пробел деп коет, пробелдерими толуктап тура турган аялым бар. Мен 3 2 кыз, бир уулумдун апасы. Ошо сыймыктана турган өзүнүн ишин дагы, кошумча менин ишим да алдыга жылдырып турат. Керметтоо орто мектебинин ийгиликтүү аяктап, Санкт-Петербург шаарына Киров атындагы Аскер медициналык академиясынын 2012 жылдагы кызыл дипломдуу бүтүрүүчүсү 2014-2016 жылдары билимин ординатурадан аспирантурага чейин жогорулатууга жетиштеп, 2022 жылы Кыргыз-Орусия клиникасын ачкан. Клиникага киргенде эле жылуу маанайда сизди тосуп алышат. Бутка бахила, үстүбүзгө халат кийгизип, Талант мырза бизди клиникасы менен тааныштырды. Саламатсыздарбы? Жалпыстан биздин клиникабыз Кыргыз-Орусия клиника деп аталат. Бизде многопрофильдик клиника. Биздин клиникада кардиология, рентгеновская хирургия, гинекология, эндокринология, неврология, травматология, ортопедия бар. Биринчи эле келгенде сиздер клиника кыздар менен жолугушасыздар. Регистратурада администратор кыздар менен жолугушасыздар. Бул кыздар кандай маалымат керек болсо берет, кандай услуга керек боло турган болсо бардыгын түшүндүрүп беришет. Биздин клиникага келгенде эми өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Бул жерге келгенден кийин эле бейтаптар отуруп же бейтаптардын туугандары отуруп күтө турган зал. Жалпы ушул жерде жалпы Кыргызстанда бул жалгыз клиника болсо керек. Биз бул жерде Нуржигит Кадырбеков менен биринчи жолу жеке клиникада кичинекей чакан китепкана ачканбыз. Бул китептер ошол бир инсандан бир китеп деген долбоор менен келген. Алар ошол 2 жума ичинде китептери чогултушуп, ошол жерде көбүнчө кыргыз тилинде, ошол орус тилинде, кыргыздардын тарыхы жөнүндө, детектив болсун, адам баласы тууралуу, ден соолук тууралуу өтө кызыктуу китептер бар. Биздин клиникада 40 орундуу клиника, ошол жерде бейтаптар жөн эле дарыланып жатпастан өзүнүн руханий жагындагы байтсын деп ушул китепкананы ачканбыз. Зерикпеш үчүн китептерди окуп отурган. Анан биздин клиникада келгенде бул жерде приемный деп коет, кабылдама. Кабылдамага келип бизде бул жерде бейтаптарды тосуп алабыз. Бейтаптарды тосуп алып, бейтаптардын биринчи кандай жалптары, качандан бери ооруйт, кан басымдарын көрүп, текшерип алган мүмкүнчүлүк бар. Бейтап келгенде эле эгер биринчи бизде эң басым коюлган жери бул кардиология болгонуна байланыштуу биринчи канабыз бул электрокардиография. Бейтаптар келип, бул жерде электрокардиография тартылып, электрокардиографияда жүрөктүн урушу, жүрөктө кандайдыр бир өзгөрүүлөр барбы же жокпу деп көрүлөт. Биз ошондой эле клиникабызда бейтаптарды 24 саат бою кабыл алабыз, 7 суткасына. Бизде дем алуу жок. Бул жерде түнү күнү ар дайым дарыгерлер болот. Эгер бейтапта кандайдыр бир острый процесс боло турган болсо, инфаркт миокарда, инсульт боло турган болсо, кардиограмма тартып туруп эле дароо реанимация канасына алып киребиз. Бул жака жат адамдар киргизилбейт. Атайын реанимация жандандыруу бөлүмү деп коет. Бул жака киргенде бейтаптарды жалпы жандандыруу бөлмөсүнө киришет. Бул жакта атайын 2-3 адамдык, анан бул жерде жалпы зал жандандыруу бөлмөсүндө бейтаптар түнү күнү кароодо болот. Бул жерде жалпысынан оор бейтаптар жатат да. Анан кийин кандайдыр бир острый процесс боло турган болсо, инфекционный процесс, температурасы больнойлор болсо, отдельный изоляторго жаткырылат. Анан ал жактан чыгып эле биз бул эгер бейтапта кандайдыр бир инфаркт миокарда оорусу боло турган болсо, ал жерде бизде инфаркт миокарда дегенде бул кан тамыры жабылып калды деген процессте бул жерде канчалык биз убакытты кетирсек, ошончолук биз зыян келтирет. Ошону сразу эле реанимациянын жанында больной келип электрокардиография тартылгандан кийин, лабораториялык анализдер алынгандан кийин эле бейтап рентген операционныйга кирет.
Биякта бул рентген операцион больной бейтап бул тараптан кирет, бул тарапка. Кирип бул жалпы рентген операционы, бул жерде ошол өзүнүн ангиограф деп аталган бейтап. Бул бейтаптарга биринчи кан тамыр аркылуу кирип туруп, жүрөктүн кан тамырлары ушул жерде текшерилет. Кандай керектүү бизде баягы башка больницаларда мисалы күтүп бир нерсе жок деп калбай, кан тамырларды ушул жерде текшере турган бардык инструменттерибиз даяр. Булар бардыгы одноразовый, ар бир кан тамырга өзүнө керектүү боло турган мындай катетерлер бар. Булар бир ачылып, кайра ошол боюнча ыргытылат. Анан бир колдонулуп туруп одноразовый применение деп коет. Анан эгер керек боло турган болсо, кан тамыр жабык боло турган болсо, атайын моундай стенттер болот. Мону бир упаковкада булар келишет. Мисалы бул Америкадан келген стенттер, Индиядан келген стенттер бар, атайын баллондор бар десе ушул жерде даяр турат да. Бул жерде ар бир минуттан кетирбей тез арада жардам көрсөткөнү аракет кылына турган операциялык бөлмө. Даярдык экен да. Атайын даярдык. Эми бул жалпы жандандыруу жана операциялык бөлүкчө. Кийинки бизде башка бейтаптарыбыз бар. Булар амбулатордук түрдө келип текшерилип кете турган бейтаптар. Булар астыңкы этажда жайгашкан. Жүрүңүздөр. Жалпысынан 3 бөлүккө бөлүнгөн. Бул жакта инструменталдык изилдөөлөр, бул жакта экинчисинде лаборатория менен обаягы кабылдануу, врачтардын кабылдануусу, консультациялары, гинеколог, невролог, окулисттердин. Үчүнчү бөлүктө бул массаж жана физ кабинет деп бөлгөнбүз да. Биринчи эле келгенде биздин айттым, бизге керектүү болсо, могу лабораториялар 24 саат текшерген мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул жерде бизде жалпы анализдин атасы, анан кийин сидиктин жалпы анализдерин чыгаруу, биохимиялык анализдер, анан кийин керектүү бардык гормондорду текшерген мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондой эле кардиомаркер деп коет да. Мисалы, экстренный больной түшүп келип калды, электрокардиографиясы түшүнүксүз оору болуп атат. Биз биринчи эле текшере турган анализибиз бул тропонин да. Тропонинди бизде 15-20 мүнөттөн ичинде чыгарып, уже бизде инфаркт барбы же жокпу деп көргөнү ушул жерде мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Тез арада көрүп чыгарып бересиз. Тез арада бардыгы экстренно көрүнөт. Бул жерде башка жактан да келип анализ тапшырса ала бересиздерби же только бул жерде жаткан Жок. Сырттан амбулатордук түрдө бейтаптар келсе текшерип көргөнү мүмкүнчүлүктөр бар. Сырттан да келсе да. Биякта кирели, жүрүңүздөр болсо. Бейтаптар биринчи келгенде эле биз бул кичине кан алуу бөлүмү, ал жерде кан алуудан кийин бул жакта бизде ультра үндүү изилдөө канасы жана ошондой эле бизде бул жакта травматолог, ортопед врачыбыз, ударно-волновая терапия деп коет. Бул да физиотерапиялык процедура болуп эсептелинет. Түштүк жергесинде бул пока азыркы кезде жалгыз аппарат. Бул удар менен определенный частота менен өзү удар берип туруп, ошол оорулуу точканы таап, анан ошол жерге мындай берет да, механизм. Бул өтө дүйнө жүзүндө физиотерапиялык дарылоолордун эң жогорку деңгээлдеги процедура да, эффективдүү. Учурда бул жалгыз ушул гана жерде бар. Азыркы учурда түштүктө ушул жерде эле бар бизде. Бизде бардык аппараттарды жаңы сатып алганбыз. Бул Mindray DC80 деп коет. Бул жерде 4 датчиги бар. Бизде гинекологиялык изилдөөлөргө, кан тамырларды изилдөөлөргө, жалпы органдарды текшергени бул аппарат менен мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жалпысынан бул кана эхокардиография канасы деп аталат. Бул жерде биз жүрөктүн жалпысынан жүрөктү текшеребиз, эхокардиографиясы. Бул жерде да жаңы аппарат койгон, Philips Affinity 70 деп аталат. 2022 жылы Америкадан келген аппарат. Бул жерде жалпысынан жүрөктүн камераларын ичинде кан тамырларын, жүрөктүн ичиндеги басымдарды, кан басымдарды текшерип, жүрөк кандай иштеп атат, баардыгын көрүп алсак болот. Бул жерде биздин специалистибиз
төрөлгөндөн баштап бардык бейтаптар тартат. Бизде бул клиникада эң кичинекей бейтабыбыз 2 күндүк жаш бала болгондо, ол 2 күндүк жаш баланда ушул жерде операция болду. Мына жаңы жылдын алдында 10 жашар бала критический врожденный порог менен төрөлүп, анан кийин бул жакта башка диагноз менен келип, биздин специалист башка диагноз коюп, ошол диагноз боюнча лечение кылдык, операция кылып. Азыркы учурда абалы жакшы. Значит, бул кандай гана жашта болбосун, жашы карсы кичинекей алия болбосун, кайра Бул электрокардиографиясыз, эхокардиографиясыз азыр кардиологияны элестетүүгө мүмкүн эмес. мүмкүн эмес. Жалпысынан бул жерде тредмил тест деп жазылып, бирок функционалдык гана, бул бир эле тредмил тест деп аталбайт. Бул жакта санасызбы? Бул жакта биздин врач-кардиолог, функциональный диагностикада отурушат. Жалпысынан бул врачтар бизде тредмил тест деп коет. Бул өзү тест с физической нагрузкой. Жана келгениңиздер электрокардиография тартып атпайсызбы? Ал жөнөкөй покойдо, эчтеке кылбаган учурда гана текшерилген аппараттарда. Бул жерде бизде бейтаптарды аппаратка коюп туруп, определенный скорость беребиз, ылдамдык. Анан кийин тепкич көтөрүлөт да. Нагрузка бергенде электрокардиографияда кандай өзгөрүү бар? Жүрөктүн кан тамырлары жетерлик деңгээлде жүрөктү кан менен тейлеп жатабы, тейлебейби, ошону көрүп алсак болот да. Андан сырткары бизде мындай суточный монитор бар. Суточный монитор менен биз бул аппаратты биз бир күнгө бейтапка тагып беребиз. Ошондо электрокардиографияда мисалы 10 секунддан эле көрө турган болсок, биз бул менен бир суткада 24 саат бою кандай өзгөрүүлөр болуп атат, ритмде бузулушу барбы же жокпу, ошону полностью ушул аппарат менен текшере алсак болот. Бир күн кечке эмес, бир сутка бою түнү дагы өзгөрүүлөр болобу, болбойбу, кандай үйдө кандай тиричилик кылса кыла берет, бирок ушул аппаратты тагып жүрөт да. Будан сырткары ушундай эле аппаратыбыз бар. Суточное мониторирование артериального давления дейт да. Бир сутка бою давление кандай өзгөрүлөт. Кечкурун, күндүзү, уктаганда ар 15 жарым саатта давлениесин көрүп, текшерип алат. Ошого жараша өзүнүн графигин чыгарып берет и дальше кандай кылып дарылаш керек, кайсыл убакта дарыны көбөйтүш керек, ошол боюнча билип алсак болот. Давленияны текшерип, кайсыл убакта кандай дары, аны өлчөп өзүңүздөр убакыт коюп берет экенсиздер да? Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия. Бул жакта бизде многофункциональный японский Олимпус деген аппаратыбыз бар. Бул аппаратыбыз мондай кыргызча айтканда шланга деп коет го. Бул ашказанга кирип, бул аппарат менен өзү текшерип, ашказанда кандай өзгөрүүлөр бар. Бул бир эле ашказанды эмес, ошондой эле жоон ичегин текшерген дагы мүмкүнчүлүк бар. Анын шлангасы бөлөк болот. Бул жакта көрсөтсөм болот сиздерге. Мындай өзүнүн шлангалары бар. Булар ар түрдүү размерде болот да. Мына узуну, мисалы, жоон ичегин текшергени шлангалар. Бул ичкеси, бул өпкө жолдорун текшергени атайын шлангалар да. Анан кийин ошол мисалы өпкө жолдорунда рак оорусу болсо же кандайдыр бир инородный веществолор боло турган болсо, ошондой эле лечебный процедураларды, өпкө жолдорун, бронхторду жууганы дагы ушул жерде мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан мактанып кете турган нерсе азыркы кезде мисалы бизде бул эми дүйнө жүзүндө кеңири колдонулат. Биз бул процедураларды жөн эле көп бейтаптар мындай бул шланганы жута албайт да, кандай диаметр болбосун. Ошого биз бейтаптарга бир аз уйку дарысын берип туруп, уктатып туруп, анан кийин бул процедураларды жасаган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Уктатып туруп, анан кийин жасайсыздар. 5-10 мүнөткө уктатабыз. Бейтап уктаганда кыйналбаш үчүн баягы ошол аппарат менен текшерип алган болду. Азыркы учурда Европада, Россияда, Америкада бул золотой стандарт. Почти бардык бейтаптарды уктатып туруп текшеришет да, стресске түшпөш. Анан бул жакта бизде жаткан бейтаптар үчүн тамак аш ордунда берилет. Анан биздин өзүбүздүн иштеген сотрудниктер үчүн бул жакта 3 мал тамак ашы каралган. Ошол жакта өзүнүн кухня бар. Кухняда даярдалып, ошо ар бир бейтаптын диетасына жараша тамак ашы берилет.
Сотрудниктерге тамак ашы бекерби? Тамагы бардыгына бекер. Сөз түрдө. Biz буларды түшкү убакытта барып чай ичип келсек, булар таркап жок болуп кетишет. Андай биз кызыктар эмес. Булар тез тамактанып, өздөрүнүн ишин таркып. Саламаттарбы, кандайсыздар? Окулист. Бул жакта окулистлор бизде убакы бейтаптарды консультация кылып, бул жакта текшерип алганы мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бардык убакы жүрөк оорукчан, кан басымдын жогорулган бейтаптардын көзүндө проблемасы болгон үчүн бул сөзсүз түрдө киргизилген. Физ кабинет бөлүкчөсү бул жакта бизде дневной стационар, в основном азыркы кезде күндүзү келип укол алып кайра кете турган бейтаптар бул жерде жатат. Кандайсыздар? Жауап кетип калса, физ кабинет. Бул жакта мужской массаж, женский массаж жасалат. Бизде женский массажда бизде еще бир мешать десек, как раз массаж кылып аял кишилер бетинде кандайдыр бир процедураларды жасай турган болсо, ошол жерде кылып берген мүмкүнчүлүгүбүз бар. Косметический процедуралар жасалат. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Бул жакта кабинет квантовой медицины дейт. Бул өзүнчө мындай лазерное лечение деп коет. Бул жакта Абдусаттар ака бизде специалист жакын арада ошол биздин суроолорубуз боюнча Санкт-Петербург шаарынан келип, ошол жерде физ кабинетте ошо именно квантовая медицина боюнча специалист. Жакшы сапаттары адамгерчиликтүү, мээримдүү, өзүнүн ишине так аткара билген бул мырзанын иш аракети аябай жакшы. Мына келген пациенттер баардыгы ыраазычылыгын айтып, ыраазычылык каттар берип, өзүнүн дагы ишке жөндөмдүүлүгү Кудай кааласа алды да. Давление жакшы экен? Жакшы. Кыймылдап атасызбы? Залга кирбепсиз го. Сиз да кичине заниматься этпейсизби? Хорошо. Майли жакшы жаттыңыз, бир нерсе керек болсо айттыңыз, а? Уйкуңуз жакшы элеби? Өзүңүз жакшы сезип калдыңызбы? Кудайга шүгүр жакшы. Талант жакшы врач. Эң жакшы врач. Россиядан бүтүп келишкен бу жерде. Бардыгы Россиядан бүтүп келген врачтар иштейт. Адамга мамилеси жакшы, келиң, туруң менен жакшы тосуп алышат, жакшы карашат. Мен мына 1-2 жылдан бери мен келемин. Аллага шүгүр жакшы болуп калдым. Жакшы. Булардын адамга мамиле кылгандары өтө жакшы. Күлүп тосуп алышат, жылмайышып бардыгы. Талант мырза аскер кызматкерлеринин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Атасы камдыктагы полковник, апасы камдыктагы старшина. Учурда алар пенсияда. Жубайы СММадиси. Баары үй бүлөнүн өнүгүшүнө жана ийгиликтүү болушуна биргеликте аракетте болушат. Саламатсыздарбы? Кандайсыңар? Сизге алгачкы эле суроом. Талант мырза жаш кезинде кандай бала болгон? Талант эми айта берсем баардыгы жомоктогудай дейт. Ар бир баланы төрөлгөндө сүйнөсүң, анан чоңойгондо, анан мектепке барганда ошол ар бир күнү эсимде, азыр дагы эле 3 уул болсо, кыз жок үйдө. Бирок балдардын үчөө тең биздин үйдө военный тартип болгон үчүн көз карашыбыздан эле бир жөө айрыкча талант, аябай аккуратный, таза, айткан сөздү так аткарган, өзүм ар дайым кызды элестетип жүргөнмүн, боюмда бар да, аябай кызды, ошондой созулган, ар бир сөзгө так. Мектепте кандай китепти алса, ошол бойдон бүтөт эле, бир парага бүктөлбөйт эле. Жаңы китепти алгандай. Кийим дагы ошо жырткан эмес. Ошо мезгилден буга чейин бир кийим жыртып, бир кийимди бир кыйшак баскан эмес да. Ошон үчүн анан вообще алдаган эмес. Атасы аябай каттуу эле бизде бир сөздү так кармашат эле да, балдарым үчөө тең эле. Биринчиден балдар калп айтпагыла, экинчиден уурлук кылбагыла, төртүнчүдөн жаман жолго жүрбөгүлө деген. Ошол тартип биз үчүн ошондой көз караш менен ошону
аябай катуу кармап калганбыз. Анан ошол убакыт тез эле өтөт экен, мектепти бүттү, мектеп да жакшы бүттү. Анан кийин бул жерге окууга тапшыр десек, тест аябай жакшы чыкты. Химия боюнча, математика боюнча 2 жыл даярданды. Тест боюнча эң күчтүү бал алды. Бал алгандан кийин бул айтып калды, мен бул жерге тапшырбайм. Же Россияга, же болбосо Бишкекке тапшырам деди. Анан кийин майли Россияга деп Россияга тапшырдык. Талант бүтүп аткандан бардык, бар выпускнойуна катыштык. Ал жерде да биз үчүн аябай кубанычтуу күн болгон. Барып кызыл диплом менен бүтүп атат деп кызыл дипломду вручать этип атканда Кыргызстандан талант, Казакстандан бирөө, анан Россиядан бирөө, аябай көп балдардын ичинде. Анан аябай ата-бабабыз экөөбүз толкундандык. Анан насип тагдыр сразу эле красный менен бүтүп келген үчүн сразу госпиталга алды. Баягыдай частарга бөлгөн жок талантты. Анан канча кыздарды айтсак дагы эме кылбады. Насип экен Жаңыл мырза кызыбызды бир көрүп эле талант жактырып калган. Аябай жактап болду деп эртеси таң азанда эле 101 голландский розаны апарып вручать этти. Кызым жок деп неме кылган эмесмин. Булар чоңойгондо кыздын ишин дагы кылат эле, баланын дагы ишин. Биз толку ишке барышты билет эле. Өздөрү айтты, камыр жасап эле койсоңуз болду апа. Өзүбүз жайып эсептеп, пельмен түйүп коюшат эле манты. Анан Кудайга шүгүр, азыр эми мына үй бүлөлүү болуп, иш ордун таап. Жаңыл мырзайым, аматсызбы? Айтсаңыз, Талант мырза үйдө жолдош, ата катары кандай инсан? Талант аябай камкөр. Мен өзү эле баягы кичине бала чагыман ар дайым кыялданасың да, мен келечектеги жолдошум ушундай болсо экен деп ошондо аябай тилегенмин. Менден дагы акылдуу болсун деп, китеп окуган болсун деп, билимдүү болсун, илимдүү болсун, негедир ошо аябай ошону тилейт элем, кыялданчу элем. Анан ак жүздүү болсун деп тилегенмин. Ошол менин тилегеним боюнча эле үй бүлөгө аябай камкөр, берешен, чындыгында өтө берешен, колу ачык десем жаңылышпайм. Анан ар бир майрамды дагы өзгөчө өткөргөнү аракет кылат. Өтө башында жүргөндө аябай романтик болчу. Азыр жумушка байланыштуу ондой романтик болбой калган, бирок жумушка байланыштуу көп нерселерге жетишпей калат. Бирок тамакты дагы аябай сонун бышырат, ошол нерселерди жакшы көрөт, өзү мындай рахат алат. Ар бир симфониясы менен жасаганды аракет кылат. Жаңыл мырзайым, Талант мырзага сиз кандай колдоо көрсөтөсүз? Анткени ар бир ийгиликтүү инсандын артында колдоп турган адам бар. Бул суроо өзү көбүрөөк мага эмес болсо керек. Эми ар бир кайгы капасына кошо капаланабыз, кошо ойлонобуз. Жакшы ийгиликтер болсо кошо сүйүнөбүз, чындыгында сыймыктанабыз, чындыгында чын дили менен сыймыктанам. Ушундай жөн эле мындай врач катары жолдошум бар эмес, чыныгы адамдык сапаты эң жогоруда. Ошол эле жасаган бекер операциялары, ал дагы көп нерселер көмүскөдө аябай чоң нерселер камтылганда, башка адамдарга дагы ар дайым жардам көрсөтүп келет. Бул жактагы бекиледи, атам келди. Атам көп жашайт экен. Боласын көрүп отурсуз. Апа, сиз мындай. Бул кызыбызбы? Жок, не кызыңыз? Биздин ар түрдүү кыздарыбыз болуп турат, ошон үчүн. Сиз дагы келип калдыңыз, кош келиңиз. Сиз жөнүндө абдан сонун ойлор, пикирлер айтты. Сиз да аябай жакшы инсан деп угам. Талант мырзаны тарбиялоодо мындай кандай акыл насаат сөздөрдү айтып тарбияладыңыз эле? Мындай Талант мырза жаштыгында кандай адам эле, ушунчаны айтып өтөсүзбү? Ош шаарында төрөлүп, анан бир жылга жетпей эле биз Германияга алып кеткенмин. Буларда үй бүлөбүз менен Германияда садикке чейин, ошол жерде садикте чоңоюп, ошол жерде балдар менен ойноп чоңойду. Анан 1-классты ошол Германиядан келгенибизде Керметов мектебинен баштады. Эми таланттын 3 балам болсо, 3 баламдын характери 3 кыл болот экен дегенде, булардын ичинен эң жоош айтканды эч качан жок дебеген,
bala olup çoğaydı, mektepte жақсы okudu, gimnaziyada okudu. Andan men bir Pavlovka gelip, sen tünü saat 2'lerge çıksam, talant kompüterde oturuptur zalda. Anan oyladım, bu kino görüp otursa kerek dep, sekin arkasından barıp qarasam, İngiliz tilinde saçineni жазып atdı. Bilgizbey sekin dağı arka kaytıp kettim dağı. Anan ertesi aytdım, жазып bittің gö desem, nene deydi. Görgön жоқ da beni. Ata-nenin imniyesi mınday dövlötü, bul balang jönde жақсы aytkanda. Balang jönde жақсы aytkanda, abdan süynösü, köp adamlar, köp tanışlar, köp tanıvagandar, joluksa rahmat balаңызға деп. Şu kolundan dert görbesin, жақсы iştep atat, elge hizmet kılıp atat. Bирок mına nevrelerime qaraganda, men balдарыma talim tarbiya berdim. Bирок bulardagıday körak көңүл burbadım da, bular şu ağanı görüp üniversitet bolup ele biri-birin görüp ele, anan keyin bardığı biri-birinen ele çoğu училищега ketti, anısı ketti училищега, bul akademiyaga ketti. Keyin bardık akademiyany püttü addeline, oşonda bulardın yetişkendiglerine sүйünüp, özümüzçö, baybiçeme köz, kursam bolup, şunday bolup sıkırı. Emi tilegenim bulardın işleri жақсы olup, nevre, 11 nevrem var. Şulardağı şunday atenesinde olup, atenesinden ötseken dep, misal üçün menin званиям полковник, menin balam polkovnik olup kaldı. Emi balama aytıp atam, emi sen ataňan ötüp general bol. Bardığızdın ele tilegi özü şunday. Бактылуу үй бүлөнүн сыры жөнүндө айтып өтсөңүздөр, кандай сиздерди бактылуу, ийгиликтүү үй бүлө болуу керек, кандай иш аракеттер көрүү керек? Мен жооп берип коеюн да. Биринчиден бирөөнү көрүп ошондой болгум келет да. Мисалы, ийгиликтүү адам болуу үчүн ийгиликтүү адамдын артынан кетиш керек да. Үй бүлөдө дагы биз мисалы Жаңы мырза дагы мен дагы үйлгүлүү үй бүлөдө чоңойгонубузга байланыштуу, ошолордун тарбиясын көргөнүнө байланыштуу бизде мисалы атам кылган мамилени апама биз да кайталайбыз да. Ошол болушунча мисалы полковникмин деп атам эч качан керкейип жатканын көргөн эмесмин да. Өзү деле чыгып, ошо казандар жууп, ар дайым Германияда жүргөндө өзгөчө кичинекей кезде көп эсте калды. Воскресенье күн бул атамдын күнү эле да, кухнядачы. Анан кийин универсальный бир тамак болчу эле. Кухняда бардык тамактарды пиязды жакшы куруп туруп, барды кошуп туруп, аралаштырып, намдап коет, эң сонун тамак болгон. Анан ошондой нерседе бул жерде баягы керкейип, ар ким өзүнүн гордынясын көрсөтө берсе, ол үй бүлө өнүгүшү өтө татаал да. Анан бул жерде бири-бирин түшүнүп, бири-бирин колдоп, анан кийин аялы үйдө отуруш керек деген түшүнүк бар го, бирок ошондой эмес да, мисалы. Бардык жерде бири-бири болушунча түшүнүп, аракет кылып, мисалы бизде да өтө бир чоң биздин мындай Кудайдан берген жакшылыгы, бул биз ата-энебиз менен жашайбыз. Анан кийин мисалы мен балдарым менен эртең менен мектепке, садикке таштап койгонум эле болбосо, калганын чоң атасында да. Ошол кызымын 6-7 кружогу бар да. Музыкалкасы бар, рисовашка бар. Ол расписаниясын апасы боюнча жакшы билбейт. Ошо чоң атасы билет, понедельник күнү муну, среда күнү бул да өзүнчө бир чоң бизге. Колдоо. Ийгиликтүү үй бүлөнүн сыры бул ошол эми күнүмдүк бул, наверное, аракет кылуу, ар бириңиздерге ошол жардам берүү, ар бирибизди ошондой эле түшүнүү, ар бирибизди эле колдоо. Бул күнүмдүк жакшы мындай комплекстүү турган жумушта ошол ар тараптуу өзүбүзгө мындай бир пазлды, ар бир пазлды жапкан аракет кылуу болсо керек. Бизде өзгөчө ушул ар бир нерсеге максат кылсак, той кылсак, же бир ишти баштасак, баардыгыбыз жапаттырмак да. Алки бир жеңден, бир жакадан баш чыгарып дегендей, мына 67-ге чыктык, классташ болуп, 67-ге чыгып эле кардык деп жатып калбайбыз да. Кудайга шүгүр, 6 путуу заманбы, баардыгыбыз кошо иш аракеттебиз. Анан балам дагы мына
Atası постоянно aytkan, berүүчү бол. Berүүчү бол дейт да. Allah'ım kança bersen oşonçon bol deyt. Ошон үчүн садака берүү, бирөөгө жардам кыл, колуңан келип турганда аяба дейт да балдарыбызга. Ошодон булам баардыгыбыз Кудайга шүгүр, балам дагы эле мына былтыртан бери көп ошо колунда жок балдарга ооруп келсе жардам берип жүрат. Алланын көзү түз болсун, чындап эле. Ошо семьянын сыры ошондой деп ойлойм, баардыгыбыз жапаттырмак үчүн. Ийгилик жаратуу үчүн биринчи ата-энеңди жана үй бүлөңдү ыраазы кылуу. Ошондой эле элге кызмат кыла турчу ишти баштаганда башкы максат акча табуу эмес, элге пайда алып келүү экендигин Талант мырза баса белгилеп айтат. Андыктан баарыңыздар учурда жасап жаткан же жаңыдан баштаган ишиңиздер элдин үй бүлөнүн ыраазычылыгын алып келип, албан ийгиликтер менен коштолсун.